Турак жай салып жаткандар жана курулуш компаниялары азыр өзүбүздүн өндүрүштөн чыгарылган мына ушундай электр зым чуалгаларын пайдаланып жатат. Бул өндүрүш Чүй облусунда жайгашкан. Мындагы жабдуулардын бардыгы ошол чет жактан алынып келинген жана бул Кыргызстандагы мына ушундай зым чуалгаларды чыгарган жападан жалгыз завод болуп эсептелет. Бул жакта күнүнө 2 тоннага чукул жез жана 3 тоннадай алюминий иштетилүүдө. Заводдо күнү түнү жумуш тынбайт. 70 жаран 2 нөөмөт менен иштеп жатат. Чуалгынын 40 түрү чыгарылат. Азырынча ички рыноктун 20% гана камсыз кылууда. Буга чейин чуалгалар сырттан ташылып келсе, бул заводдун иштеши импортко болгон көз карандылыкты азайтууда. Алюминий, медный проводдор бар. Мисалы алып кетсек, мынакей бул 2G10 деген сечениясы АВВ. Бул столбадан үйгө киргизе турган, счетчикке чейин киргизе турган вводной кабель. Вот кыла турганга. Андан ылдый өтсөк, бул жерде уже үйдүн ичинде монтаж кыла турган медный проводдор. Мунун двухжильныйлары бар, 2 жыла менен и 3 жыла менен кеткендер бар, монтажный проводдор. Андан тышкары трехфаскага тарта турган зымдар мынакей мисалы үчүн тигинде жоонураак кабелдер кетет. Анын дагы 4-5 түрү чыгып атат азыр. Атамекендик өндүрүштөн чыккан кабелдер кеминде 25 жыл кызмат кылат. Алдыда өндүрүштү кеңейтип, кабелдин башка түрлөрүн дагы чыгаруу көздөлүп жатат. Жакынкы 5 жылда ички керектөөнүн 60%-ын жабуу пландалууда. Бул завод Кара-Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата ишке берүүсү мерчемделген 100 өндүрүштүн бири. Жыл башынан бери жалпы жонунан 23 ишкана ачылды. Август күнү республика боюнча 30 өндүрүштүк ишкана ачылат. Нарын, Баткен облустарында 4төн, Бишкекте 3, Ош шаарында 2, Ош облусунда 5, ал эми Чүй жергесинде 10 объекттин ачылышы жасалат. В Баткенской области это будет открытый малый ГЭС. Баткен облусунда кичи ГЭС кагаз баштыктарды чыгаруучу ишкана ачылат. Таласта темир бетон чыгаруучу, ал эми Ош облусунда асфальт завод, кичи ГЭС курулуш материалдарын чыгаруучу өндүрүштөр ачылат. Нарында болсо курулуш материалдарын чыгаруучу, этти кайра иштетүүчү объекттер жана соода логистикалык борбор колдонууга берилет. Бишкекте жүк ташуучу унааларды чогултуучу завод, кондитердик жана нан азыктарын чыгаруучу ишкана жана эмерек өндүрүшү ачылат. Чүй облусунда сэндвич панель чыгаруучу объект, текстиль фабрикасы, муңайды кайра иштетүүчү завод жана башка объекттердин ачылышы болот. Быйыл ишке берилүүсү пландалган 100 ишканага тартылган инвестициянын суммасы 2,2 миллиард долларды түзөт. План жүзөгө ашса 18,5 миң жумуш орду түзүлмөкчү. Ал арада Бишкекте эгемендүүлүк күнүнө кызуу даярдык көрүлүүдө. Борбордук аянттагы мамлекеттик туунун флагштогу жаңыртылып, 100 метрге чейин бийиктетилди. Ала Тоо аянтчасында дагы реконструкциялоо жумуштары жүрүп атат. Жана ошондой эле мурдагы эмгек резерви болсо тоже реконструкциядан өтүп атат. Ал дагы аябай чоң көлөмдөгү жумуштар өтүп атат. Ал жерде эмгек резерви боюнча айтып өтсөк, 3 футбол аянтчасы курулууда. Жана ошондой эле чоң 2 трибуна, гостиница, спортивный комплекстер салынып атат. 100 жылдыкка карата Бишкекте 18 объектти куруу, реконструкциядан жана капиталдык оңдоодон өткөрүү мерчемделген. Анын ичинде калаадагы Достук монументин оңдоо жана бир катар бала бакчаларды капиталдык оңдоодон өткөрүү каралган. Капиталдык курулуш башкармалыгы боюнча жалпы капиталдык оңдоо беренеси боюнча жалпысынан 68 объект каралган. Анын ичинде 32 садик, 36 мектеп, жалпы суммасы 200 миллион сом каралган. Бүгүнкү күндө жалпы жумуштардын көлөмү 90%ке жугуш бүтүп калды. Бул айтып өтсөк, бул чатырларын алмаштыруу, жылытуу системасын оңдоо, жана ошондой эле санитардык приборлорду, санитардык үзүлдөрдү бүт
ремонттоолор каралган. Ал эми республика боюнча 100 жылдыкка карата 100дөн ашык социалдык объект ачылат. Баса бүгүндөн тарта тарыхый окуялар сериясындагы Кара Кыргыз автоном облусуна 100 жыл аттуу күмүш коллекциялык монета жүгүртүүгө чыгарылды. Анын алдыңкы бетинде Ала тоонун элеси берилип, 100 деген сан жана оймо чиймелер түшүрүлгөн. Монетанын төмөн жагында өлкөнүн улуттук символу ак илбирстин сүрөтү жана монетанын номиналы 10 сом чагылдырылган. Баасы 4820 сом. Жазгүл Сейдахматова, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.